Бакай атанын эли жаңы жылыңыздар менен эртеңки келе аткан жаңы куттуктайбыз. Бакай атанын быйылкы созуфтун депутаттары мына сиздерге тартуулап грамоталарды тапшырып ушу балдарга оюн зоок уюштуруп атабыз. Дагы бир жолу жаңы жылыңыздар менен келечектери балдарыбыздын кең болсун, өмүрлөрү узун болсун, элибизде тынччылык, ынтымак болсун. Дагы бир жолу жаңы жылыңыздар менен. Билеги күчтүү бирди жыгат дейт, билими күчтүү миңди жыгат дейт. Силер билимиңер күчтүү болсоңор биздин мамлекет өнүгөт. Анан бул окуу мына мен азыр 40тан ашып калдым. Анан ушу айыл өкмөт болом дегенде экзамен тапшырдым да кыргыз тилден. Мен ошондо түшүндүм да, что ошол мектептен, университеттен алган билим адамга өмүр бою керек болот экен. А мен деле ойлогом, мен мына 40ка чыгып калдым, мага эч нерсенин кереги жок, мен баарын билем, мен баарын жайгарып коем десем, ошондо экзамен тапшырганда балдар кыздар силер ошо билип алгыла. Эгер силер жакшы жумушка иштейм десеңер, элге жакшы кызмат кылам десеңер, любой время силер билимиңер күчтүү болуш керек да. Бакай айыл өкмөтүнүн тургундары, баарыңыздарды мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, ушу жайга келе аткан жаңы жылыңыздар менен куттуктап кетмекчимин. Баарыңыздардын үй бүлөңүздөрдө тынччылык болсун, береке болсун, ден соолук болсун, өмүрүңүздөр узун болсун. Жылдан жылга бюджетибиз өсүп атат, жакшы иштер кылынып атат, аны өзүңүздөр көрүп эле жатышсыздар болуш керек деп. Ушундай ийгиликтерге жетишип жүрө берели. Бунун баары сиздердин жардамыңыздар менен, ар бириңиздер атуулдук башты аткарып, салыктарды убагында төлөп, мыйзамдарды так сакташыңыздардын негизинде ушундай ийгиликке жетип атабыз. Баарыңыздарга ийгилик каалайм.